Бишкек шаарында өткөн универсиадада Ошмунун волейбол курама командасы чемпион болду. Акыркы 10 жылдан бери өткөрүлбөй токтоп калган колледждер аралык предметтик олимпиада кайрадан жанданды. Окуу жайдын журналистика кафедрасы уюштурган журналист болгон келеби сынагынын жеңүүчүсү аныкталды. Түштүк Корея Республикасынын жогорку окуу жайларынын бири Инха университетинен окуу жайга корей тилиндеги 350 дана китеп белекке берилди. Ош мамлекеттик университетиндеги олуттуу жана маанилүү жаңылыктарды тааныштырып, Үмүт Теле студиясы өз ишин баштайт. Кызматта Дурусбек Акылбек уулу, саламатсыздарбы? Түштүк Корея Республикасынын жогорку окуу жайларынын бири Инха университетинен окуу жайга корей тилиндеги китептер белекке берилди. Тагыраагы окуу жайлардын эки тараптуу келишиминин негизинде университеттин илимий китепканасына жалпы 350 дана китеп тапшырылды. Мында 2018-2019 жылы Кореяда жарык көргөн корей тили, адабияты, тарыхы, маданияты, экономикасы жана эл аралык байланыштары боюнча китептер. Эми бул китептерди окуу жайдын эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу багытында жана корей тилинде окуп жаткан студенттер жана мугалимдер кеңири колдонууга болот. Эске салсак, окуу жайда жалпы корей тили боюнча 500гө чукул студент билим алууда. Ошондой эле Түштүк Кореянын жогорку окуу жайларында сырткы мобилдүүлүк программасы менен университеттин 20дан ашуун студенти окуп жүрүшөт. Бишкек шаарында өткөн универсиадада Ошмунун волейбол курама командасы чемпион болду. Мында жалпы жонунан 8 команда салышып, окуу жайдын курамасы өздөрүнүн мыкты оюндарын көрсөтүп, жеңишке болгон. Бүгүнкү күндө да волейболчу жигиттер башка оюндарга даярданып, машыгуу залында. Алар менен Надира Камчыбек кызы барлашып кайткан. Чоң жеңиштер күнүмдүк машыгуулардын натыйжасында жаралат. Чемпиондуктун себепчиси болгон бул зал спортчулардын экинчи үйүнө айланган. Мындан улам жуманын 5 күнүн тең ушул жерде өткөрүшөт. Азырдагы оюнчулар жакында Бишкек шаарында боло турган беттешке кызуу даярданышууда. Кечеги оюн мен үчүн өтө оор болду. Анткени мен биринчи жолу катышып атам мындай оюнга. Биз биринчи эле ошо Бишкектин физкультурный академиясы менен ойнодук. Андан кийин Ош технология университети менен, андан кийин Жалал Абад мамлекеттик университети менен ойнодук. Андан кийин полуфиналда Ош юридикалык академия менен ойнодук. Алсак, жогорку окуу жайлар арасындагы универсиадада жогорку лиганын волейбол мелдеши боюнча эркектер арасында университеттин командасы чемпион болду. Эске салсак, Бишкекте болуп өткөн финалдык мелдеште Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин командасы менен беттешип, 3-0 эсебинде утуп алган. Жакшы оюн болду. Баарын 3-0ден ойноп уттук. Балдар баары жакшы ойношту. Тумакта. Буга чейин ийгиликтер болгон, эми бирок биринчи орун болгон эмес да, экинчи, үчүнчү орун болуп жүргөн. Атабаев Алмаз агай келгенден бери Ошмун чемпион болду. Команданы ректор Канебек Исаков жалпы жамааттын атынан куттуктады. Ошондой эле команданын курамындагы ар бир студенттин окууларына ийгилик каалоо менен кийинки мелдештерге да талыкпай даярдык көрүп, университеттин туусун бийик желбиретип, окууда, спортто да ийгилик жарата берүүлөрүн тилек кылды. Мындан сырткары жеңиш менен кайтып келген командага акчалай сыйлык тапшырылды. Өз кезегинде команданын машыктыруучусу Алмаз Атабаев университеттин жетекчилиги ар бир оюнда байланышып, колдоп, дем берип тургандыгын билдирет. Катышып, жакшы бир көрсөткүчкө жетиштик. Бул көрсөткүчкө себепкер болгон биздин ректорубуз Канебек Исаков агайдын чоң салымы бар. Биздин форма жагынан, суточный жагынан, биздин эмес, негизи эле университеттин курама командаларын башка спорттун түрлөрүн дагы жакшы каржылап, жакшы көңүл буруп, башка университеттерге караганда суточныйларыбыз да көп болду, формаларыбыз да өзгөчөлөнүштү. Эске салсак, команда түптөлгөндөн бери биринчи жолу республикалык деңгээлдеги спорттук оюнда жеңишке ээ болду. Надира Камчыбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Ошму жаңылыктары. Акыркы 10 жылдан бери өткөрүлбөй токтоп калган колледждер аралык предметтик олимпиада кайрадан жанданды. Сынактын алгачкысын окуу жайдын финансылык юридикалык коллежи уюштурган. Мында микро жана макроэкономика, бухгалтердик эсеп багыты боюнча 15ке жакын коллежден катышуучулар келген. Олимпиаданын жүрүшү боюнча кесиптешим Берим Алмазбек кызы кененирээк баяндайт.
Окуу жайдын Финансы юридикал колледжинде колледждер аралык предметтик олимпиада өтүп жатат. Мында республикадагы орто кесиптик билим берүү окуу жайларынын студенттери жана мугалимдери катышууда. Аталган олимпиада микро жана макроэкономика, бухгалтердик эсеп багытында уюштурулган. Мындан улам Кыргызстан боюнча 14 колледжден жалпы 76 билим алуучу жана 26 мугалим келишкен. Ага ылайык олимпиаданын биринчи туру компьютер аркылуу тест тапшыруу жана маселе иштөө болгон. Эгер биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга талапкерлердин саны көп болсо, анда экинчи тур жүргүзүү каралган. Негизги максаты ушул колледждерде окуп жаткан студенттердин өздөрүнүн алып жаткан билимдеринин деңгээлин текшерүү максатында жана ушул вузда колледждердин арасындагы мобилдүүлүктү күчөтүү жана азыркы учурда коюлган талаптарга жооп берүү максатында уюштурулган нерсе болуп жатат, олимпиада болуп жатат. Колледждер аралык предметтик олимпиаданы өткөрүү чечими февраль айындагы Финансы юридикал колледжинде болгон. Орто кесиптик билим берүү окуу жайларынын ассоциациясында кабыл алынган. Мындан улам алгачкысы аталган колледжде орун алды. Ар бир адистик боюнча 3 студент алып келдик. Биз жакшы күтүп алышты. Даярдык өтө жакшы маанайда болуп атат. Биз бул олимпиадага 1 ай даярдык көрдүк. Эми үмүтүбүз ушу балдарыбыз жакшы игиликтерге жетишет деген үмүттө турабыз эми күтүп. Аталган студенттик олимпиада акыркы 10 жылдан бери өткөрүлбөй келген. Буга байланыштуу студенттер бул сыяктуу иш-чаралар байма-бай уюштурулуп, өткөрүлүп турса дешет. Биз торговый экономический колледжден келдик олимпиадага. Бул олимпиадага 2 жума даярдандык, өзүбүздүн мугалимдер даярдашты. Ошол олимпиадага катышып чыктык жана уже жакшы жыйынтык күтүп жатабыз. Мен негизинен эле мектеп убагынан бери тесттерге катышып келем. Райондук тесттерден же болбосо 9 базадан болгон үчүн биз жалпы республиканский тестке катыша албай калдык. Ал эми бүгүнкү тестке болсо Алапка районунун колледждин атынан келдим. Негизи 2 жума алдын билдирүү берилген бизге. 2 жумадан бери даярданып, бүгүнкү тесттен экономика тармагы боюнча тест тапшырып чыктым. Жүргүзүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыгында бухгалтердик эсептин негиздери дисциплинасы боюнча Борбордук Азия колледжинин студенти Нурсулуу Көккөзова 84 балл менен биринчи орунду багындырса, микро жана макро экономика дисциплиналары боюнча да Борбордук Азия колледжинин студенти Юлдуз Кучкарова жеңүүчү деп табылды. Ал эми калган жеңүүчүлөр биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы дипломдор менен сыйланган. Ошондой эле кийинки олимпиаданы өткөрүү эстафетасы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн колледжге тапшырылды. Мерим Алмазбек кызы Бекболот Жыргалбек уулу, Ошмо жаңылыктары. Математика жана информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары аталышындагы илим жумалыгы өткөрүлдү. Иш-чара математика жана информациялык технологиялар факультетинин жалпы жааматы тарабынан уюштурулган. Конференциянын алкагында аталган окуу жайдын окутуучулары жана студенттердин илимий баяндамалары окулду. Жумалыктын максаты студенттердин илимий техникалык чыгармачылык деңгээлин, изилдөөчүлүк жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн жогорулатууга шарт түзүү. Ага ылайык жыйындын жүрүшүндө математика жана информатиканы окутуунун усулдары, илимдин актуалдуу маселелери, технология жаңылыктары тууралуу макалалар катышуучуларга угузулду. Илимий жумалыктын жабылуу аземинде окуунун мыктылары, мыкты илим изилдөөчүлөр жана жумалыктын активдүү катышуучулары сыйланды. Белгилей кетсек, бул иш-чара окуу жайдын 80 жылдык мааракесине жана аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында болуп өткөн. Окуу жайдын журналистика кафедрасы уюштурган журналист болгон келеби сынагынын жеңүүчүсү аныкталды. Тагыраагы Кара Суу районунун Шабы Жумаев орто мектебинин 11 классынын окуучусу Акпермет Абсатар кызы баш байгеге коюлган уюлдук телефондун ээси болду. Конкурстун жеңүүчүлөрү университетте өткөн Болочок журналисттер форумунда белгилүү болуп, белектер ыйгарылган. Форумдун жүрүшү Наргиза Нарбай кызынын материалында. Учурда журналист болууну каалаган мектеп бүтүрүүчүлөрү Ош мамлекеттик университетинде чогулган чагы. Тагыраагы мында Болочок журналисттер форуму өтүүдө. Ал эми журналистика тууралуу окуучуларга кененирээк маалымат берүү максатында окуу жайдын журналистика адистигин аяктаган сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү да келген. Аталган иш-чара кесип тандоо алдында турган бүтүрүүчүлөргө багыт берүү максатында өткөрүлдү. Форум окуу жай ректору Каныбек Исаковдун демилгеси менен журналистика кафедрасы жана Кыргыз-Түрк факультети тарабынан уюштурулган. Болочок журналисттер форумун университеттин окуу иштери боюнча проректору Замирбек Бөжөнов ачып, аталган форум максаттуу уюштурулуп жатканын баса белгилеп өттү. Биздин журналистика бөлүмүнүн эмгек жамааты
ошол ректораты ошол мектеп бүтүрүүчүлөрүнө туура кесип берели деген ой менен ушул март ичи журналист болгум келеби деген конкурс жарыялады. Бул биздин журналистика бөлүмүнүн ошо кесипке багыт берүүдөгү өзгөчө методикасы, өзгөчө ыкмасы менен аябай туура уюштурулган иш чара болду. Форумда биз 3 максатты максат кылып койгонбуз. Ушул конкурсту жүргүзүү аркылуу мектептеги бүтүрүүчүлөрдөн журналистикага шыгы бар окуучуларды өзүнчө иргеп чыгуу, анан алардын шыгына шык, демине дем кошуу, жеңүүчүлөрдүн жакшы бир сыйлыктар менен кубандыруу, анан өзүбүздүн журналистика кесибине карай багыт берүү, аларды кесипке даярдоо багытын көздөгөнбүз да. Форумда окуучулар үчүн окуу жайда аяктаган Ош шаарындагы радио, телеканал жана маалымат агенттиктеринде эмгектенген журналисттерден кызыккан суроолоруна жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мында форумдун спикерлери журналистика оор кесип экендигин жана билимдүүлүктү талап кылаарын белгилеп, көбүрөөк китеп окууну сунушташты. Ош мамлекеттик университети азыркы учурда негизи буга чейин деле дасыккан мыкты ар тараптуу журналистти даярдаганга толук даяр деп айта алам. Себеп дегенде бүгүнкү күндө студент болгон учурда эле журналистиканын айрым тармактарын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисал катары айта турган болсок, Нур гезитинде Үмүт телестудиясына барып, ал жерде камера менен иштөө, ошол эле сюжетти кантип жасоо керек, ошол эле аналитиканы кантип жасоо керек, негизи эле материалды, телеге ылайыктуу материалды кантип жасоо керек боюнча ал жерде бардык техника, шарт, мүмкүнчүлүк бар. Мен бул конкурска эки тема боюнча катыштым. 2030 жылдагы Кыргызстан менин кыялында жана социалдык сеттер биздин турмушубузда. Албетте кыйынчылыктар болду. Мен бул маалыматтарды маалыматтар топтоп жана өзүмдүн оюм менен интернеттен бир канча тармактарды окуп, ошол оюмду топтоп жазып чыктым. Жардамдашкан бул менин үй бүлөм болду. Менин досторум мага жардам беришти. Келечекте журналист болууну максат кылган окуучулардын катарын Акпермет Абсатар кызы да толуктайт. Ага журналист болгон келеби сынагы өзүн сынап көрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк жаратканын билдирет. Анткени ал 2030 жылдарда Кыргызстан менин кыялымда аттуу темада эссе жазып, конкурста жеңүүчү деп табылды. Мен Кыргызстанды келечекте мен азыркы эң көйгөйлүү маселелер мигрант болуп жаткан. Ошо мигрант элдер Кыргызстандан башка жака чыкпашын каалайм деп жазгам. Жана ар бир кесиптин ээлери өздөрүнүн кесиби менен гана Кыргызстанда мындай техниканын өнүгүшү менен иштешин каалайм. Жана мындай элдин жашоосуна кайдыгер карабаган адамдардын келишин дагы каалайм. Ошол боюнча да жазгам. Буга чейин форумдун алкагында социалдык тармактар бизге керекпи? 2030 жылдарда Кыргызстан менин кыялымда жана Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген 3 теманын негизинде электрондук түрдө конкурс өткөрүлгөн. Сынактын жыйынтыгы форумда жарыяланып, жеңүүчүлөр сыйланды. Форумга түштүк аймагындагы мектептерден 200гө жакын окуучу жана мугалимдер келген. Ал эми конкурска кабыл алынган материалдар эссе, макала жана видео түрүндө болду. Эске салсак, аталган конкурс 10-11 классынын окуучуларынын арасында өткөрүлгөн. Наргиза Нарбай кызы, Бекболот Чыргалбек уулу, Ошму жаңылыктары. Ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан Ошмунун Нокат гимназиясы бир топ ийгиликтерди багындырууда. Тагыраагы окуучулар облустук олимпиадаларда байгелүү орундарга жетишкен. Алсак гимназияда билим берүү 2 баскычта жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууну жарыялайт. Нокат гимназиясынын шарттары тууралуу кабарчыбыздын видео баянында. 150 орунга ылайыкташкан Ошмунун Нокат гимназиясында учурда 60ка жакын окуучу билим алып жатат. Аталган гимназияда билим берүүдөн сырткары улуттук тарбия жана заманбап билим концепциясын калыптандыруу үчүн атайын комуз, тигүүчүлүк жана спорттук илимдер түзүлгөн. Балдардын темабыз сахароза. Сахароза улуттук тарбия сабагы дагы киргизилген. Башка билим берүү мекемелерине караганда бизде өзгөчөлүк, балдарды ошол кичинекей нерседен баштайбыз. Мисалга алсак, кыз баланы конок күтүүдө кандай мамиле кылуу керек, кайсы салттарды кармоо керек. Эркек балдарыбыз мынакей кой сойгондо, жиликтешти, ушул
биз кичинекей дегенибиз менен бул нерсе биздин жашоодо эң эле керек нерсе деп эсептелет. Ушул нерселерди үйрөтөбүз. Ноокат гимназиясынын ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан бир топ кароо сынактарда ийгиликтерге жетишүүдө. Аны менен катар эле спорттук мелдештерди уюштуруп, түрдүү сынактарды өткөрүп турушат. Ошондой эле медициналык окуу жайларга окуу үчүн химия, биология тереңдетилип окутулуп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо иштери жүрүүдө. 7 саат сабак болуп, анан 4 саат илимдер. Ошондо түштөн кийинки убакытта дагы окуучулар сабак менен алектенишет. Ушул өзгөчөлүк. Анан биздин окуучуларга, бизге келген окуучулар мурда башка мектептерде окуганда түшкө чейинки эле окуу болгондагы бизде анан түштөн кийинки окууга көп көнүгүш албай, башында бир аз кыйналышты. Эми азыркы учурда бир топ жетишкендиктерге жетишип, үйрөнүшүп, көнүгүп калышты. Мында окуучуларга чет өлкөдө окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн орус, англис, түрк жана кытай тилдерин үйрөтүүгө басым жасалган. Учурда окуучулар бир топ тилде эркин сүйлөп, мындай шарттар алардын татыктуу билим алып, келечекте мыкты кадр болуусуна чоң өбөлгө түзөөрүн айтышат. Бул жерде баардык технологиялар жетиштүү, бизде компьютер, интерактивдүү доска, китептер баардыгы жетиштүү. Бизде мугалимдер өтө күчтүү мугалимдер. Себеби дегенде райондон, анан кийин ОШМУдан тандалып келген эжекелер сабак берет бизде. Гимназиялардан, орто мектептерден айырмаланган себеби бул жерде биз 4 тилде тереңдетип окуйбуз. Андан кийин биз бул жерде бир гана билим менен чектелбестен ушундай улуттук тарбияларды жана көптөгөн жакшы иштерди жасадык. Бул жерге келип көптөгөн нерселерди үйрөндүк десек болот, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Жакында эле райондук олимпиадада 1-орунду багындырдым. Областный олимпиадага барып келдим. Дагы менде 2 жыл шанс бар. Кудай буйруса, бул мектепке эң сонун ийгиликтерди алып келем деген ишеничтемин. Баса белгилей кетсек, жаңы окуу жылында Ноокат гимназиясына сураныштар боюнча 5, 6, 7 класстарга окуучулар кабыл алынат. Аны менен катар эле орус класстарды да ачуу мерчемделүүдө. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, ОШМУ жаңылыктары. Педагогика жана дене тарбия факультетинин периси жана мырзасы 2019 кароо сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Тагыраагы жылдагыдан өзгөчөлөнгөн бул сынакта 5 талапкер катышкан. Ар бир катышуучу өздөрүнүн түрдүү өнөрлөрүн тартуулашкан. Конкурс ОШМУнун 2020 жылдагы өтө турган сынагына тандоо максатында өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында мыктыны тандап алуу бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Анткени талапкерлер жогорку деңгээлде даярданышканын жүйө келтиришет. Жыйынтыгында педфак периси Шахноза Рахманжанова, ал эми мырзасы Примберди Жаныбек уулу болгон. Эске салсак, иш-чара аталган факультеттин декандын тарбия иштери боюнча орун басары Гүлкайыр Өмүрзакова тарабынан уюштурулган. Бүгүнкү конкурсубузда кыздарыбыздан 5 кыз катышып жатат, ал эми мырзаларыбыздан дагы 5. Жылдагыдан быйылкы жылы өзгөчөлөнүп, педфак периси менен мырзасын бириктирип өткөрүп жатабыз. Сиздер Үмүт телестудиясынын кабарчылары тарабынан даярдалган маалыматтар менен ортоктош болдуңуздар. Биздин башка программаларды интернеттеги расмий баракчаларыбыздан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Дурусбек Акылбек уулу болдум. Амандыкта көрүшөлү. Юридикалык билими бар адам, укукчу, укук тармагында иштеген ишмер. Салам достор, юрист тууралуу сөз кылганын себеби бүгүн билесиздер рубрикасы юридикалык факультетинде болмокчу. Кызыктын баары алдыда болот, андыктан бизден алыстабаңыз. Жылы 5 майда. 1993 жыл 5 май. 1993 жылы 31 августта. 1993 жылы 5 майда. Кандай? 1993 жылы 5 майда. Конституция күнү? Билбесем. Жылы 5 май.
айыпталган адам кире берет. Себеби айыпталып атпайбы, ал камал элек да. Не доказано, что окуу жайга кире албайт. Себеби алар мамлекеттик ишканалардан, мамлекеттик жерлерден эме алынат да. Жок, кире албайт. Себеби ал жазасы бар да. Эгер соттолбосо, азыр биздин Кыргызстанда неме болот атпайбы? Кирсе болот. Ооба, кире алат. Бул жерде справка суралбайт. Аба? Телефон болуп атат азыр учурда. Ооба болушу мүмкүн. Бардык эле нерсе керек го күнүмдүк жашоодо. Аба. Албайт экен. Өзүм жашоом негизинен окуу, азыркы учурда билим алуу жана ошондой эле күнүмдүк жашоому көңүлдүү өткөрүү. Тамак болушу мүмкүн, же күнүмдүк. Билбейт экенм. Билесизби, рубрикасы соңуна келип жетти. Кийинки берүүсү Кыргыз-Кытай факультетинде уланмакчы. Бизди Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да көрө аласыздар. Албетте көргөн соң баш бармагыңызды басып, комментарий калтырыңыз. Өзүнө бир нече жөндөмдүүлүктү камтып, жана ошондой эле дүйнөлүк аренада зор мейкиндикти ээлей алган кесиптердин бири бул дизайнерлик. Мына ушундай кесиптин ээлери биздин Ош мамлекеттик университетибизде дагы бар. Тагыраак айтканда, бүгүнкү Үмүт ТВ баарлашуу берүүбүздө конокко келген, демек конокторубузду акырын тааныштырабыз. Демек, искусство факультетинин дизайнер интерьера боюнча окутуучусу эжекебиз Бекмамат кызы Буабида жана ошондой эле мына ушул кесиптин студенттери Кутманали кызы Нурзада жана ошондой эле мамасы да Тоғай Эркинай. Саламатсыздарбы? Алга чыкканда келип алыңар. Маанаңыздар кандай дегендей? Жакшы жете алдык. Рахмат, мындай сен сонун. Анда эң алгач эле суроо узата берейин. Сурооң сизге болсун эжекем. Бүгүнкү күндө ошол дизайнерлик кесип Кыргызстандагы орду кандай? Жана ал мындай өнүккөн кесиптердин катарына киреби? Өзү дизайнер деген сөз боюнча айтып кетсем, биринчиден бул дизайнерлик кесип дүйнө жүзү боюнча 41-жылдан баштап эле ага чейин дагы 16-жылдан баштап эле бизде мына этностиль деген нерсе бар, кыргыздардын ата бабаларыбыздан калган эле нерсе. Бул кийин эле мына бизге келип дизайнер деп аты гана чыгып, аты гана өзгөртүлбөсө, бул эртен бери эле келе жаткан нерсе деп айтсам болот да. Бүгүнкү күндөгү орду Кыргызстан мамлекети боюнча түндүк тарапта жакшы, абдан өнүгүп, адамдардын түшүнүгү дагы бул дизайнерство, дизайнерлик, дизайн интерьера, дизайн экстерьера боюнча түшүнүктөрү жакшы. Бизде түштүк боюнча 2000-жылдарга караганда кайра жакшы деп айтсам болот, азыркы күндө жакшы эле. Кийинки суроону мүмкүн болсо биз студент кыздарыбызга берели. Бул кесипти тандоого эмне түрткү берди сиздерге? Эмне үчүн дизайнер интерьерди тандадыңыздар? Бул кесипти тандагандын себеби мен мындай кичинекей кезимден бери эле чертежго, чиймеге кызыгат элем. Чиймелерди азыр ушул убакта дагы мисалы мындай түстү жакшы өздөштүрө албасам да мындай чиймени жакшы алып жүрөм. Ушул эле суроону сизге дагы бере кетели. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул кесипти тандаган себеби мен өзү кол өнөрчүлүккө аябай жакын болгондуктан, дизайн интерьер бул бөлмөнүн ичин кооздоо бул түшүндүрүлөт да. Ошондуктан мага бул кесип аябай жагат. Бөлмөнүн ичин жасоого мен кудуретим жетет, жасай алам. Анткени мен ушундай бир сонун бир кол өнөрчүлүккө, кол ушундай бир талантым бар десем болот. Ошондуктан мен ушул кесипти тандадым. Анда кийинки суроо эжеке да сизге болсун. Ошол эле студенттер окуп ушул кесипти өркүндөтүп, жакшы өздөштүрүп кетиш үчүн биздин окуу жайда түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу да айта кетсеңиз. Жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бизде аудиозаларыбыз аябай жакшы. Анын ичиндеги бизге берилген жакында эле жаңы компьютерлер берилет деп атат. Ага чейин дагы башка
ошол ректорат тараптан эң сонун нерселер бизге берилип, эң сонун нерселер колдоолор дагы эң жакшы жүрүп атат. Ошол мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы бизде. Бардык нерселер бар окуганга, иштегенге. Демек азыр ушул убакыттан пайдаланып, сиздер бизге өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көрсөтүп, бизге бир буюм жасап бербейсиздерби? Макул энди Бизде обычно эле үйдө турган түймөлөр керек. Анан бир сүрөт үйдө турган. Картинанын ичине салынган, рамканын ичине салынган любой эле сүрөт керектелинет. Колуңузда жасасаңыздар да болот. Ушунун чекесин рамка сыяктуу кылып жасап беребиз азыр түймөнүн жардамында. Бул ошондо мыктар менен жиктер, Мыктар менен жасалган. Бул дагы колдо жасалган картина. Өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдүн сыртында да ошо топчулар менен жасасаңыздар болот рамка. Демек топчулардын жардамында азыр биз кооз рамка жасап алат экенбиз. Бизге ошондой эмнелер керектелет? Топчу Керектелинчү нерсе бул бир гана топчу эмес, үйдө турган назик деп коебузго, назиктерден жана үйдө турган керек үзүлүп калган же болбосо башка болгон мончоктордон иштен чыгып калган, баары иштен чыгып калган буюмдардан жасасак болот. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жака клей, мык, жип жана үйдөгү түймөлөр гана керектелет экен. Бул нерсени өзүңүздөр дагы үйдө жасап алсаңыздар болот. Демек, муну бул жагага кое туралы. Мына ушул жерден сиздерге расыл билдирген дагы бизге маегибизди уланталы. Демек, эжеке акыркы суроо сизге болсун. Бүгүнкү күндө ушул жаатта кандай ийгиликтерге жетип атасыздар, ошол тууралуу да айта кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Бул биринчиден өзүмдүн студенттеримдин жетишкен ийгиликтерин айта кетсем, 2018-жылы Ош шаарында Союз архитектордун тарабынан кичине эме болуп, колдоо көргөзүлүп, анан өзүбүздүн колдообуз менен архитектурадан жана дизайн интерьерлерди топтоп конкурс жүргөн. Ошондон Кутманали кызы Нурзада деген кызым бул биринчи месттен алып келди, биринчи даражадагы дипломду. Сагынбаев Шухар деген дагы бир балабыз бар, ал экинчи урунга жетишти. Ошол анан өзүмдүн жетишкендиктеримди айта кетсем, 2017-жылы Турциядагы дүйнө жүзүндө болгон айыл аралык конкурста экинчи орунду алып келгенмин. Турциядан, Кыргызстандан өзүм барганмын. Быйылкы болгон ошол эле конкурс былтыр 2018-жылы октябрь мезгилинде болду. Ага дагы барып, ошол биринчи даражадагы дипломду алдым. Анан эки кореялык рюстор жасаган компаниянын ортосунда болгон конкурстан дагы ал жерден дагы экинчи даражада дипломду алып, ошол ийгиликке жетиштим деп ойлойм. Демек, рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик кылайлы. Мына ушул жерден биз телекөрүүчүлөргө кайра кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Акбар кинотеатрына 2 кишилик билет. Бул билеттер кантип утам деп турган болсоңуздар, биздин бүгүнкү келген конокторубуздан сиздер үчүн кызыктуу суроо берилет. Мына ушул суроого кызыктуу биздин комментарийге калтырсаңыздар, сиздер мына ушул билеттерди ие болосуздар. Демек, биздин конокторубуздан суроо. Биздин өзүбүздүн кесибибиз дизайн интерьер болгондуктан ошону байланыштырып берсек, этностили деген эмне жана качан пайда болгон? Демек, мына ушул суроого эгер сиздердин кызыктуу жообуңуздар болсо, комментарий калтырыңыздар, биз сиздерге 2 кишилик билетти беребиз. Өнөр менен адамдар кандай гана кереметтер жасашат. Дал ошол нерсеге бүгүнкү берүүбүздө сиздер күбө болдуңуздар. Бизди дагы алдыда көптөгөн кызыктар күтүп турат. Андыктан бизден алыстабай, биз менен биргеликте болуңуздар. Эскерте кетчү нерсе, бизде билеттер бар. Мына ушул суроо берген, сиздерге мына ушул суроого кызыктуу жообуңузду бизге комментарий калтырыңыздар. Айта кетчү нерсе, номериңиздерди кошо калтырсаңыздар жакшы болот. Саламатта калыңыздар.